Ошол мезгилде Алмаз Шаршенович өзүнүн бийлигин жүргүзүп жүргөндө, өзүңөр билесиңер, саясатчылар болобу, оппозициялык маанайда жүргөн адамдар болобу, ошол бийликке каршы сүйлөп койгон адамдар же болбосо бийликтин жүргүзүп аткан туура эмес саясаттарына бул туура эмес деп карама каршы сөздөрдү айткандардын баардыгын үнүн басыш үчүн мыйзамга такап туруп, канчалаган балдарыбыздын 30дан 40ка жакынкы балдардын, баш көтөргөн балдарды, 7 дубандан баш көтөрүп чыккан тың чыкма балдардын баардыгын үнүн өчүрүп туруп, жөн эле биринчи статьяны коюп туруп, мойнуна күнөөсүн далилдебей эле статьяны коюп туруп, депутатына карабай, башкасына карабай туруп эле статьяны коюп, киргизип алып туруп, оор беренелер менен киргизип алып туруп, анан камалгандан кийин анын тергөө жүргүзсө жүргүзүп, жүргүзбөсө жүргүзбөй эле көрүнгөн жалаларды токуп чыгып туруп, канчасы соттолуп кетти, канчасы далилденбеди, далилденбей калгандарды штраф менен, айласы кеткенде штраф менен чыгарышты, эч нерсени мойнуна кое албагандан. Ошонун натыйжасында бул система мурунку бийликтин өзүнүн түзүп кеткен системасы.